Октябрь Кыргыз элинин белгилүү мамлекеттик ишмери, акын, публицист жана коомдук лидер Чыныбай Турсунбековдун 65 жылдыгына карата Кыргыз Улуттук университетинде адабий борбор салтанаттуу түрдө ачылды. Мына бүгін егерде көзі тірі болса, Чыныбай акын 65 жашқа толмақ. Университеттің ал өзі оқыған, өзі іштеген ошол құтты Баласағын атында университеттің 100 жылдығы белгіленіп атады. Ал егерде тірі болса, сөзсіз қандайдыр бір чоң жардамын тигізмек университетке. Көз өтіп кетсе дағы өзінше бір жардам сияқты сезіліп атады. Мынаке ошол Кыргыз филологиясы факультетінің ең чоң аудиториясы 305-ші ошо дарскананы мынаке Чыныбай Турсунбеков атындағы адабий борбор болып түзіліп, университетке, факультетке өзінің бір қошымчасын қошып бір жарқырап, жақшынақай жаңылық болып отырады. Бул иш-чарада агайдын замандаштары, үй бүлөсү, Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филология факультетинин жамааты аны эскерип сөз сүйлөштү. Туулгандыгынын 65 жылдыгына арнап биз ушул Кыргыз филология факультетинде Чыныбай Турсунбеков атындагы адабий борбор ачып жатабыз. Биринчиден биздин улутубуздун алтын бешиги болгон кыргыз интеллигенциясынын алтын бешиги болгон Улуттук университетибиз жакында 100 жашка чыгат экен. Ал инсандын тагдыры, басып өткөн өмүр жолу, чыгармачылыгы биздин жаштарыбыз үчүн да чоң насихаттын бола кошулду. Демек, билим берүү менен таалим тарбияны өркүндөтүүгө чоң жардам бере турган университеттин бөлмөсү деп айтсак болот. Андан соң Чыныбай Турсунбековдун жаркын элесине арналган атайын даярдалган тасма коюлду. Мектеп окуучусу, отличник, активист, Тимурчулар командасынын лидери. Бул адабий борбор жаңы идеялардын, терең ойлордун жана улуу сөздөрдүн үйү болот. Ар бир келген инсан бул жерде ойлонуп, сезип, жазып, жан дүйнөсүн өстүрөт деген башкы максатты коюшкан. Негизи фонддун багытынын бири кыргыз адабияты боюнча жакшы бир илимий эмгектерди жазган студенттерге колдоо көрсөтүү деп бир багытты алганбыз. Ошол багыт боюнча, ошол багытта биз Кыргыз филология факультетинин жамааты менен бирге иштейбиз деген оюбуз бар. Андан сырткары ушул биздин фонд менен Кыргыз филология факультети ушул адабий борборго келип, көп акындар менен жолугушууларды, студенттер менен акындар менен жолугушууларды өткөрөбүз деген ойдобуз. Эске сала кетсек, быйыл 25 октябрь Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдыгына карата ректор Догдурбек Чонтоевдин демилгеси менен 100 кабинетти ачууну көздөшкөн. Бул адабий борбор төмөндө айтылып кеткен 100 кабинеттин арасында. Бул адабий борбор Чыныбай Турсунбековдой улуу инсандарды чыгарат деген ишеничтебиз. Сиздер менен Оңолбекова Нурпери, НТС телеканалы болду. Сак саламатта болуңуздар.